Башкы прокуратура Чүй облусундагы жол эрежелерин көзөмөлдөө органдарына текшерүү жүргүзүп, бир катар мыйзам бузуулар болгонун аныктады. Тагыраагы укук бузууларды системалуу жашыруу, мас болуп унаа айдагандарды жоопко тартпоо, укук бузуулар жөнүндө материалдарды бирдиктүү реестрге убагында каттабоо, салынган айыптарды мамлекеттик казынага өткөрүү боюнча тийиштүү чараларды көрбөө сыяктуу көптөгөн кемчилдиктер орун алган. Мисал катары айтсак, МТ аттуу жаран Audi 100 унаасы мас абалында айдап баратып кырсыкка кабылган. Бирок Ысык-Ата райондук жол эрежелерин көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери бул факты боюнча 4 айдан кийин гана расмий протокол түзгөн. Ал эми мас абалында унаа айдаганы жашырылып, укук бузуулардын бирдиктүү реестрине катталган эмес. Ошондой эле ушул эле райондун жалпы дарыгерлик практика борборунун медицина кызматкерлери каттоо журналындагы баштапкы жазууларды өзгөртүп, мас экенин аныктаган жыйынтыкты жаап жашырып турган. Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын Максат жана Башкент айыл аймагында айдоо жерлерди эгүү учурунда тиреш чыккан. 5-апрелде Максат айылынын тургуну Дастан Марипов тамаркасын айдап эгин себүүгө аракет кылган учурда кошуна Тажикстандын жарандары менен чек арачыларды ишти токтотконуна даттанган. Облустук бийлик жакын арада райондук деңгээлде эки тараптуу жолугушуу өтүп, маселе чечиле турганы кабарланган болчу. 9-апрелде Башкент айылынын тургундары жер айдап жаткан учурда тажикстандык жарандар менен чек арачылар келип ызы-учуу салып, ишти токтотууну талап кылып жаткан видео тараган. Кулунду айылдык кеңештин төрагасы Шайырбек Орозалиев кошуналардын талабы менен токтотулган айдоо иштери жандана электигин Азаттык радиосуна бүгүн 11-апрелде билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкектеги мектептерди аты ээси дээрлик белгисиз компания курганы жатканын айтып чыкты. Ал Facebook'тагы баракчасына ар кандай күдүгөйлөр болбошу үчүн министрлер кабинети буга байланыштуу маалымат бериши керектигин жазды. Борбор каладагы билим берүү жайларын тендери жок эле куруу укугун Экспресс Строй KG компаниясы кайсыл эмгеги менен алганын түшүндүрүп койсо болот эле. Бул тарых таржымалы жок, эмне болгон компания, жада калса жетекчиси тууралуу да маалыматтар аз деп жазды Бекешев. Ал аталган компаниянын башчысы Эрмек Атантаев аттуу жаран экенин кошумчалады. Өткөн аптада жогорку кеңеш мамлекеттик сатып алуулардын ыкмаларын өзгөрткөн мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик же муниципалдык ишканаларга бир булактан сатып алууга жол берилип, тендер өткөрүүдөн бошотулат. Социалдык тармактарда тенелер 1-класска электрондук каттоо сайты иштебей калгандыктан балдарын каттай албай жатканын жазышууда. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы сайтты техникалык жактан санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы инфоком ишканасы тейлей турганын айтып, ошол жака кайрылууну өтүндү. Инфоком ишканасынын маалымат кызматы каттоо саат 9:00 башталганын айтып, бирок бир эле убакта сайтка көп киши киргендиктен көтөрө албай сайттын иши үзгүлтүккө учураганын билдирди. Ишкана учурда адистер сайтты калыбына келтирүү боюнча иштеп жатканын айтып, бүгүн оңдолуп бүтөөрүн билдирди. Бирок так убакыт, саат айтылган жок. Ошондой эле арыздар көп келип түшкөндүктөн система улам үзгүлтүккө учурап турушу ыктымал экенин эскертти. Белгилей кетсек, баланы 1-класска электрондук каттоо бүгүн 11-апрелде саат 9:00 иштеп баштамак. Пенсиялык системаны реформалоо боюнча жогорку кеңеште парламенттик угуу учурунда социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнара Жуматаева маалымат берди. Реформалоонун ичинде жеңилдик аркылуу пенсияга чыккандардын курагын аялдарга 58, эркектерге 63 жаш деп чектөө маселеси камтылган. Ар бир экинчи улгайган жаран пенсияга жеңилдетилген шарт менен чыгып жатат. Бүгүнкү пенсионердин 40% жеңилдик алуучулар, 13 жыл, 8 жыл эрте чыгып алгандар бар. Жеңилдик менен пенсияга чыгаруулардын мөөнөтүн жок дегенде этап менен 6 айдан болсо да жогорулатуу керек. Пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу дегенди да таптакыр жок кылалы деп жатабыз. Аялдарга 58, эркектерге 63 жаш деп бекитүү сунушталып жатат, деди Гүлнара Жуматаева. 714 000 пенсионердин 15%га жакыны пенсияга жеңилдиктер менен мөөнөтүнөн эрте чыккандар түзөт. Жеңилдиктер бийик тоолуу шартта жашап иштегендер, көп балалуу энелер, майыптыгы бар балдардын энелери, зыяндуу өндүрүштө иштегендер өңдүү 10 категориядан турат.